ilgari bir zamanda жүзүп кой болуп булак ташып өзүм болгондо болду. Бул дайранын боюнда бир уру эл турат. Ал дайраны Энесай дешүүгө. Мына билдиңби? Эл ошондо эле туулуп өскөн жер суусун эне деп ыйык көргөн. Ал кезде Энесайды жээктеп аруу эл конгон, бирин бири чаап алган, бирин бири тийип алган жоопкерчилик заман. Адам өлтүрүү эртеге эсептелип, мээнет кылбай олжолоп алган оокат оңой көрүнгөн. Бир жолу эл атасы жыртегеси карт баатыр каса болуп, калайык аса тутат. Арбактар катап, кайберен баштаган макулуктун 9 түлүгүнөн 9тап жандык курмандыкка чалышат. Аса күткөн ыйык күн теңирдики деп, кыргын чабыш токтоп, 40 катадан тараган 40 урун эл карт баатырдын карашына чогулат. Ата салты боюнча аштан аш куланып 40 күнгө созулат. 40-чы түнү таң атаарда чарчаган эл карайлап уйкуга көзүн. Ушул таңда арбак ээси көк теңирдин жолун бускан жоокол салып, эл башына каран түн түшөрү жан адамдын оюна келбейт. Аза күнү жоо тийбейт деп, арамдыгы жок ак пейил эл бейкапар жаткан. Кечээ кештен токойдо адамча сайрап, каргашадан кабар айтып жүргөн түн кушунун үнүнө эч ким назар салбаган. Синди хуш. Арба айткан аламат болору болсун. Ал куш адамчы сайрадыбы? Ооба. Каргашанын кабарчысы да.
Адам уулун туумак кыйын, өстүрмөк кыйын, ай өлтүрмөк көз ачып жумганча. Жанаштагы кымыз бөксөргөнчө бир ру эл кыйрап жатып калды. Кийин булардын куңгубары калбасын, элдин ат өчүп дайыны жер менен жексен болсун деп, өчөшкөн жок, кара дебей, жаш дебей, тып-тыйпыл калды. Улуу журтта катуудан тулга, жумшактан күл калды. Бугу Кайберендин ыйык энеси. Адам оолунун жанын сактаганын кандай? Арам ойго кире элек, күнөөгө бата элек наристе кезинде боопоосуз дүйнөдөн кете бергени ырас болбойт. Айып көрбө, Мундоли апа. Баланы баледен сактап алсам, менин энелигим кайсы? Эмчек сыздап, ийип жатканын карачы. Обал ойлонуп кылганың бу. Бу деген адам баласы. Эресиге жетип мерген болуп алып, сенин тукумуңду курутар. Жок, антбек. Бул эми менин уулум болуп чоңойот. Өз бир туугандарына карасынамак беле. Ал ким билет мүйүздене. Адам баласынын колунан ар жамандыкты күтүүгө болот. Деги өзүң бил. Балким тууралык сендедир. Адилетке үйрөтөр, энелик мейримим ага акбейил берер деп мүйүзден бешикти мүйүзүнө илип алып, ашып суу кечип, кыйырсыз мелмел жер кесип, баланы каргашалуу жайдан алага жеткизип коет. Баланы көктөй тынок, күндөй жылуу көлү бар, башына булут түнөгөн, чер токойлуу, адалдык ээлеп, арамдыкты жолотпогон жерге эртерээк жеткизсем деп кашыган. Ал Сыккөл деген жер. Асырандуулуу эркеди. Ак бугунун кыздарынын ичинен өзүнө колукту тандап алат. Жокөнүн тонуулу төрөлгөндө мүйүздене ак бугу өзү мүйүзүн илип алып, коңгуролу ак бешик алып берген экен. Мына бала көрбөй көзү каткандар мүйүздененин касиетине сыйынса тилеги кабыл болот деген сөз эл оозунда ошондон калган.